Ысык Көл облусунда былтыр 13 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Бул өтө өкүнүчтүү, бирок факт. Балдардын өлүмү укук коргоо органдары үчүн чоң коңгуроо. Азыр жерлерде өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлордун ишин күчөтүүнү, кошумча күчтөрдү берүүнү караштырып жатабыз. Ар бир райондогу мектептерде окуучулар менен жолугушуулар өтүп турат. Андан сырткары сахналаштырылган оюндар уюштурулууда. Бул өз кезегинде балдардын аң сезимине таасир берип, жаман кадамдын алдын алат, деди басма сөз катчысы. Сталбек Усубакунов облустук милициянын башчысы Канат Жумагазиев 5 райондогу 2 шаардагы ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы менен жолукканда да бул маселени көтөргөнүн кошумчалады. Мухаммедкалый Абылгазиев ачкачылык жарыяладыбы? Адвокаттын жообу: Абылгазиевдин ачкачылык жарыялаганы тууралуу маалыматты айрым жергиликтүү басылмалар кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборунун директору Бакыт Рыспаевке таянуу менен жазып чыгышты. Рыспаевдин өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети дагы Абылгазиевдин ачкачылык жарыялагандыгы тууралуу кабары жок экенин билдирип, учурда маалымат такталып жатканын кошумчалашты. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин жактоочусу Данияр Эркинбаев экс-премьердин ачкачылык жарыялагандыгы тууралуу маалыматты четке какты. Адвокат мындай маалымат Абылгазиевди каралоо максатында тарап жатышы мүмкүн экендигин айтты. Бул жалган маалымат. Аны каралоо үчүн атайын чыгарып жатышат окшойт. Мен Абылгазиев менен 19 февралда жолуккам. Абалы жакшы экенин айткан, деди Эркинбаев. Тажик тарап Кыргызстандан барган 22 кишини кармап кетти деген маалымат чындыкка дал келбейт. Кармалгандардын так санын жана себебин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү кабарлады. Эске сала кетсек, кыргызстандыктарды тажик тарап барымтага алып алды деген маалыматтар кече социалдык тармактарда тарап, айрым ЖМКларда жазып чыгышкан. Буга байланыштуу бүгүн митинг болору да айтылган. Өкүлчүлүктүн билдиришинче 16 февралда Баткен районунун 3 тургуну менен Кадамжай районунун 2 жашоочусу Лейлектин жаңы жер айыл аймагы аркылуу Тажикстандын мал базарына барып, Согди облусунун Кистакус аймагынан кармалган. Алар жол таппай адашып, мыйзам чек ара бекетинен өтүшкөн эмес. Бүгүн 22 февралда кармалгандардын жакындары өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиевке кайрылышкан. Ыйгарым укуктуу өкүл учурда укук коргоо органдары тарабынан кыргызстандыктарды өлкөгө кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айтты. Бүгүн облустун атайын өкүлдөрү менен кармалган кишилердин ата-энелеринин Тажикстанга барып, алардан кабар алып келүүсүнө шарт түзүлмөкчү. Өкүл чек аралаш аймактагы маселелерди мыйзам чегинде сүйлөшүү жолу менен чечээрин айтты.